Эми жаңылыктарды, видеолорду оригиналын Москабар видео телеграм каналына жүктөйбүз. Ошол жерден көрсөңүз, көчүрсөңүз, комментарий калтырсаңыз жана лайк басып жактырсаңыз болот. Ассаламу алейкум жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москабар Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Жума маарек болсун, иш күнүңүздөр ийгиликтүү, берекелүү, жакшы улансын. Москвадагы маанилүү кабарлар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып, бизди колдоп кетиңиз. Россиянын президенти Владимир Путин Орусия үчүн мигранттар маселеси курч экенин белгилеп өттү. Владимир Путин Россия Федерациясында эмгек мигранттар тууралуу төмөнкүлөрдү айтып өттү. Мигранттардын санын азайтуу үчүн эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу керек. Квалификациясы жок кызматкерлердин кереги жок. Биз КМШ өлкөлөрүндө орус мектептеринин тармагын богуш үчүн алар орус тилин, биздин каада салттарды, мыйзамдарды үйрөтүшү үчүн иштешибиз керек. Мигранттар биздин айналана чөйрөдө жана аны менен чогуу жашаган адамдарды сыйлаш үчүн мыйзамдарды катаалдаштырышыбыз керек. Балким келечекте мигранттар үчүн өзүнчө миграция бөлүмү түзүлүп калар деген сөздөрдү айтып кетти. Выход какой? Ну, первое, для того, чтобы сокращать количество трудовых мигрантов, нужно повышать производительность труда. Нужно вводить использовать такие технологии, которые не требуют большого количества неквалифицированного труда, неквалифицированных рабочих рук. И таким образом сосредотачивать конечный результат на высокотехнологичных сферах деятельности. Поэтому и не нужно будет привлекать соответствующее количество мигрантов для неквалифицированного труда. Первое. Второе. Если это неизбежно, то нужно вместе с нашими партнерами в некоторых странах, ну, прежде всего, конечно, речь идет о странах Центральной Азии, работать над тем, чтобы людей к этому готовить. То есть развивать там сеть русских школ, изучение русского языка, знакомить людей, которые собираются приехать к нам на работу с традициями, с культурой, с требованиями российского закона. Ну и, конечно, ужесточать требования к тем, которые находятся на нашей территории. Требования к тому, чтобы они уважали людей, в среде которых они появляются и живут. Это, конечно, дело правоохранительных органов. То есть здесь два компонента – экономический и правоохранительный. И вот эти два компонента должны быть объединены на одном месте. Клиника Асмед жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошанкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Стратонавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 0202. Россиянын мусулмандарынын дин башкармалыгы көп аял алууга уруксат берди. Алымдар кеңеши россиялык мусулмандарга күйөөсү аялдарынын бардыгына бирдей тең мамиле кылган учурда 4 никеге чейин кыйдырууга макул болду. Күйөөсү аялдардын материалдык жактан бирдей камсыздашы керек. Ар бир аялга өзүнчө үй алып берүү, жубайларына убакытты тең бөлүү, көп аялдуулукка жубайы төрө албай калган же төрөгүсү келбеген учурда же төшөк мамилесинде келишпестик болгондо жол берилет. Ал эми Кыргызстанда Бишкекте 3-элдик курултай башталды. Иш-чара Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармонияда өтүүдө. Ага Садыр Жапаров баштаган бийлик өкүлдөрү, аймактардан жана чет өлкөлөрдөн келген 700 делегат катышып жатат. Ажалга байлап барып Камчыбек Кыдырышаев согуш мезгилинде ошо жерде туруп, биздин пайдабызга чечип берди. Азыр эми бүгүнкү күндүн манасы десе пакта койду дейсиздер, бирок тарых таразалайт. Бүгүнкү кыскача кабарлар жана эскертүүлөр сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группаларга таркатып, каналга катталууну унутпаңыздар. Кантсе да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 7911 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык. Ар бирибиз ата мекенибизге эсен соо жетели. Бүгүнкү жума дагы бир жолу маарек болсун, кылган дуаларыбыз кабыл болсун.
Дайыма жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр туугандар. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москабардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.